Ош окуясы башталганда бардыгыңыздар билесиздер. Биздин мамлекетибиздин убактылуу өкмөттүн аппарат жетекчиси Едил Байсалов деген Кадыржан Батыровго Ош окуясына күнөөлүү деп табылган тергөө органдарынан сот тарабынан тарылып өмүр бою эркинен ажыраган Кадыржан Батыровго дипломатиялык паспорт берүүгө аракет кылып же алып берип, бул киши менен башкача айтканда бирге болуп ар кандай иш-чараларды жүргүзүп турган. Буну Едил Байсаловдун Кадыржан Батыровго кызмат кылганын Агыни Жээнбековдун үй бүлөсү тарабынан жогорку деңгээлде бааланып, мына биздин бир өнүккөн дүйнөдөгү бир мамлекетибизге элчи болуп дайындалды. Бул мен ойлойм, бул эгерде менин айтканым туура эмес десеңиздер, бул Едил Байсалов Кыргызстанга белгилүү болгон юрист Чолпон Жакыпова Адилет клиникасына барып, мен Кадыржан Батыровго Ош окуясы башталганга чейин ушунда бирге иш аракеттерди жасадым эле десе, ошол эжекебиз, карындашыбыз айтат. Бул сен аны менен соучастник экенсиң деп. Булардын элчиликке иштегенге моралдык укугу жок. Булардын артында кыргыз элинин тарыхын, кыргыз элинин каны менен жазган издер жатат. Ошол эле Бекназаров уже чоң ата, тайыта болгон мезгили деп ойлойм. Биздин татыктуу балдарыбызга, кыздарыбызга бошотуп берип, бул үй бүлөгө Жээнбековдун үй бүлөсүнө кызмат кылганын бааланып, бул киши дагы азыркы мезгилде бир мамлекетибизде элчи болуп, ал элчилик бийлик кызмат аз деп Кыргызстандагы Жээнбековдордон айлык алып, курултайларды өткөзүп, штабтарды түзүп, дагы бир жаман бир иштерди жасаганга кыймыл аракет жасап жатат десем аша чапкандык эмес. Буга урматтуу Тышкы иштер министринин министри Казакбаев иним, сен азыр бул муктияттан дагы өткөн эң мындайча айтканда тартиби жок министрлик бул Тышкы иштер министрлиги болуп калды. Бул Украинанын президенти Жусуп Жээнбеков инисинин оор кылмыштарын жаап жашырганга элди көчөгө толкутуп алып чыгып алып, элдин уулу Асылбек, элдин уулу Соронбай, Төрөбай Зулкаров деп бакыртып, бул жерде пикет уюштуруп жүрөт. Ушуга бир чара көрбөйсүзбү? Жумуштан алып койбойсузбу? Булардын 5 октябрдагы элдин суранышы сизге жетиштүү болмок. Андан тышкары Туркиядагы элчилигиңиз эмне кылып атат? Саймантиге шофер болуп жүрөт. Алар жазаланган жок. Ал жерде иштегендер болсо, Самара Каримованы жетелеп алып туруп Өзбекстанда концерт коюп жүрөт. Ибраим Жунусов деген менин досум. Буларга чара көрбөйсүңөрбү? 2 күндүн биринде бул жерде тушоо тойдо, кыз узатуу тойлордо жүрүшөт. Массалык маалымат каражаттарды окубайсыңарбы? Иштегиле, силер дагы бир кыргыз мамлекетинин бир күтүлбөгөн оор кылмыштарга жол берип койбогула. Иштегиле иним. Жашасын Кыргызстан.